Вакыт болуп калды окшойт, же бир аз барбы? Азан айтып койдук, суроолорго жооп кылайлыбы же бүтүп кылайлыбы? Суроо жооп кылыңыздар, азан сразу баштайбыз. Суроо жооп кыла берейинби? Всё. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, күйөөм бир аял таап алыптыр. Никем бар дейт, бирок ачыкка чыкпайт. Барып жаша десем барбайм дейт. Bir-iki күндө кечинде эле барып келип жүрөт. Ажырашсамбы? Биринчиден, сизге тиешелүү өкүм ажырашууга эч кандай повод деле жок. Сиз сабыр кылып, амалыңызды бекем кылып, алхамдулилля мүнөзүңүздү иншалла мындай жакшыртып, жакшылыкка кете бериңиз. Бирок мына күйөөңүзгө айта турган сөз бар да. Бул сизге айтыла турган сөз. Күйөөңүзгө айтыла турган сөз адилеттүү бол. Адилеттүү бол. Адилеттүү боло албасаң, анда пайгамбар Алла Таала Кур'анда айтат, бирөө менен эле жаша дейт. Адилеттүү боло алсаң, ошондо да уруксат берген. Барын багып, бардын карай аласыңбы? Адилеттүү түнүн, күнүн бардыгын бөлө турган болсо. Менин суроом мындайча, сиздерге кошулуп илим алып, сиздерге кызмат кылып жүргүм келет. Дуа кылып коюңуздар. Коесузбу? Аллахым кабыл кылсын. Алхамдулилля. Илимди жакшы көрүү, ахли илимди жакшы көрүү, илимге кызмат кылуу, ахли илим ээлерине кызмат кылуу. Алхамдулилля өтө улуу сооптуу даражалуу амалдар. Пайгамбарыбыз айткан, сен риваяттерде келет мындай деп, алым бол деген. Алым боло албасаң, мутааллим бол деген. Алым боло албасаң, эмне бол? Мутааллим бол dedi. Болбосо угуучу бол dedi. Угуучу боло алсаң, жакшы көрүүчү бол. Бешинчиси болбо dedi, жок болосуң точно. Болсоң, алхамдулилля, илим алганга алым болгонго аракет кыл. Болбоду, ошого шакирт бол дагы, илим алганга мутааллим бол. Шакирт болбосоң, болбо дегенде сабакка чыгып угуп жүрөр. Бул дагы алхамдулилля жакшылыктан кор эмес да. Болбоду кээде үлгүрбөй атыяк болсоң, жакшы көр хотя бы, жакшы көр. Бешинчиси болбо dedi, жок болосуң dedi. Мен акыркы күндөрү аябай өкүнүп жатам. Анткени намаз окуп жатканда астыман бир киши сыяктуу форманын элестетип кетип жаттым. Сыйынып калгандай болуп калдым, окшойт деп ойлоп жатам. Алла Таалам кечирет. Кээде адамды мындай кыялында, же болбосо кээде адамга көрүнмөгөн ушундай бир жин немелери окшогон сезилип кетет. Бул деген сиз ошого сыйынып аткан жериңиз жок. Алдыңызда эч нерсе жок болчу. Алла Тааламды көргөндөй, жана Алла мени көргөндөй кантип окуса болот. Алланы көрө албайт адамдар башкача мааниде. Албетте ал мүмкүн эмес. Бирок Алла мени көрүп турат дегенге биз ушуну алып келишибиз керек. Ал кандай? Ушул адамдын өзүнүн акылына биринчиден намаз баштаардан мурда жараткан Алла Таала мени көрүп турат деп бир топ жолу айтыңыз өзүңүзгө. Рүкүдө, саждада, кыямда, ар бир сөздөрүмдө болуп турат, Аллахым көрүп турат. Пайгамбарыбыз айткан да. Та'будаллах кааннака тара. Алланы көрүп тургандай ибадат кыл. Болбосо фа иллам такун тараху фа иннаху ярак. Мындай кыла албасаң, Алла сени көрүп турат дегендейчи. Бул Кудай кааласа бул машык менен, риязат деп коет, кичине курбанчылык менен, дуа, ихлас менен адам көңүл буруп кичине убакыт бөлсө эле, иншалла колго келе баштайт. Нафил намаздарда машык кылыш керек. Нафил намаздарда кандай? Кыям деп коебуз, узагыраак окуп, рүкүлөрдү дагы 3 жолу эмес 7ден, саждаларды дагы бир 7ден, ушуна шашылбай окусаңызчы, сеп өзүңүздү кармай аласыз да. Шашып окуганда ар нерсени ойлоп кете беришиңиз мүмкүн. Assalamu alaikum. Менин иним жана апам эч бирге өлтүрүп сүйлөшө алышпайт. Отуруп сүйлөшө алышпайт. Урушуп кетишет. Кандай тарбиялык сөз айтсак болот? Тарбиялык сөз кандай? Сиздер китеп окуңуздар. Тарбия сөздү китеп айтып берет сиздерге. Ал болсо дагы урушуп кетет да азыр. Тияк-бияк болуп. Анан көрөк алхамдулилля, ошол иншалла кулк мүнөз боюнча пайгамбарыбыздын өмүр баяны, фазаилдери бар амалдардын. Бул сурообу вазкуруни адкуркум вашкурни вала такфурун. Сүрө жок, бул аят Кур'ани Каримде мындай аят бар да. Фадкуруни адкуркум.
Силер мени эстеп тургула, мен силерди эстеп турамын. Вашкурули вала такфурун. Мага шүгүр кылгыла. Шүгүрсүздүк кылбагыла деген бул Алла Тааланын аяты. Арак ичип өлүп калган тууганыбызга Куран окусак соогу жетеби? Жетет. Күнөөкөр го, бирок арак ичкен мисалы карата Куран соогу жетет тууган. Даарат алганда бутту жубай влажный салфетка менен арчыса болобу? Жок, болбойт да влажный салфетка менен. Влажный салфетка менен болбойт. Дааратта мында тамчылаш керек да. Кар менен да кылып коет го, анда болот. Бирок эгерде бул суу кар болот го, кээде билесиздерби? Суу кару мындай кылсаң суу сагат го, алар менен болот да. Анда мында кургак карлар менен ага болбой калат. А влажный салфетка совсем жакындабайт да. А мен кантип болсун, суу чыгат. Так, андан кийин эмне болду? Багымдат намазы каза болуп калса сүннөтүн окуймунбу же парызынбы? Экөөнү тең окуйсуз. Күн чыккандан кийин биринчи сүннөттүн казасын окуйсуз, андан кийин парыздын казасын окуйсуз. Бунун убактысы завалга чейин, түшкө чейин эле. Ошого чейин окуп коюшуңуз керек. Эгерде түшкө чейин окуй албай калган болсоңуз, түштөн кийинки өтүп кетсе, анда сүннөттүн казасы эми окулбайт, парыздын гана казасын окуйсуз. Эгиздерим аттары Аруке, Айбике азан чакырып кайрадан башка ат койсок болобу? Болот эми, карап туруңуз. Арака сирен ачытып дары катары колдонсо болобу? Денеге сүйкөп. Денеге сүйкөсө болот, ичсе болбойт. Денеге сүйкөсө болот. Мына балдардын немелери тамактары ооруп калат. Не деп коет эле? Компресс деп коебу? Ошо окшогон немелерден. Мен 5 мал намаз окуйм, талма оорум бар. Кантип айыктарсам болот? Иншалла намазга бекем боло бериңиз. Намаздан Алла Тааладан ар бир намаздан шифа сурай бериңиз. Өзүңүзгө дем салдырып, жакшы болуп кетет. Көп талма ооруларды көргөнбүз да. Алхамдулилля, болбоду деген азайганы анык. Толук кетпесе да азайганы анык. Апамын эмгегин кантип актаса болот? Мен 12демин. Машалла. Кызмат кылыңыз, жакшы көрүңүз. Бар нерселерди жакшы сүйлөңүз апаңызга. Уулумдун тушоосу кесилбей калды. Эч нерсе болбойбу устат? Эч нерсе болбойт. Тушоо бил милдеттүү нерсе эмес туугандар. Акыйка деген бул милдеттүү нерселер эмес. Кокусу болбой калса, кылып кое турган болсо бир жакшы, алхамдулилла, самалык. Тушоо бир жакшы, алхамдулилла, ниет менен болот. Акыйка болсо сүннөт. Устаз, уул балдарга элден бата алуу максатында той берет. Ал эми кызга той берсе болобу? Боло берет. Бул да перзенттерде. Ушул ден соолугу жакшы болсун, бактылуу болсун, күйүмдүү болсун, имандуу болсун деп. Аял кишиде выделение болсо, даарат өтпөйт деп китептен окуп калдым эле, туурабы? Булдор туугандар мындай дайым эле мурда деле айтып жүргөнбүз. Мына аялдар өздөрү жакшы билет. Выделениеден даарат сынат. А кээ бирлер мисалы орун себебинен кайра болгон болсо, ал бул бөлөк нерсе. Эми алар өздөрү жакшы өткөн, орун себебинен ал үзүргө кирип калат. Үзүргө кириле турган болсо, ар бир намаздан алдын даарат алып, кийинки намазга чейин канча болсо окуй берет. Эгерде үзүрдүн себебинен, орунун себебинен көбүрөөк чыгара турган болсо, дайыма чыгып турган неме болсочу. А так мисалы алардан даарат сынат. Тойго барганда бийлесе болобу, рахмат? Болбойт. Сахи Бухаринин китебин окуса болобу? Болот. Бирок устаздан окуш керек Сахи Бухаринин. Устаздан окусаңыз туура эмес багытка алып алышыңыз мүмкүн. Менин эжем 6 жылдан бери балалуу боло элек. 4444 жолу окулуучу дуаны эжеме хадия кылсам болобу? Болот. Кантип дуа кылсам болот? Я Алла, эжемдин күнөөсүн кечир деп дуа кылыңыз. Эжеме райым кыл дейин. Даражасын бийик кыл дейин. Кабырда азабын сактап, бейишиңден бер деп дуа кыласыз. Аялдар күйөөсүнө дем салса болобу? Болот. Аялдар күйөөсүнө дем салса болот. Баланы сүннөткө кайсыл күнү отургузса деле боло береби? Боло берет кайсы күн деле. Айырмасы жок. 1-чи күн, 7-чи күн айырмасы жок. Алимент арам эмеспи? 2 кызыма алимент аламын. Иштейин десем кыздарымы караганы эч ким жок. Аргасынан алиментке тапшыргам. Алимент эми баягы күйөөсү бербей ажырап таштап кетип калган да. Алса болот. Өзү күйөөсү багыш керек да аны. Алимент жетпесе дагы алсаңар болот. Стулга отуруп рүкү менен сажданы ишара кылып окуган адамга уюса болобу? Стулга отуруп рүкү менен сажданы ишара кылып окуган адам жок, уюса болбойт. Эгерде бир адам ооруп аткан болсо, өзү мисалы рүкү сажданы
кыла албайт да. А бирок тизеси ооруйбу кандай болсо да, же болсо баш тегеренип кыйналып калабы, ушундай адамдар болуп калат, саждага бара албаган, рүкүгө бара албаган. Ошолор ишара менен окушат, мындай кылыпчы. Ошону аркасынан туруп буга ыктыда кылса болбойт. Мен сурооңузду ушундай түшүндүм. Уюса болобу деген ошол. Бокска катышса болобу? Катыша бериңиз. Түнкү тахажжуд албетте мындай карап туруп, адамдардын мурду башын талкалаганга эмес, ден соолукту чыңдаганга, шамдагайлыкка, батырлыкка, жүрөктүк, эрктикке тарбияланганга ал бул болот нерсе. Бирөөнү кордогонго аны үчүн эмес, аны үчүн. Түнкү тахажжуд намазынын ордуна карыз намаздарды окуса кандай болот? Жооңузга рахмат. Боло берет. Өзү нафилдардын ордуна нафилдар кичине кое туруш керек да. Кимдин мойнунда казалар болсочу, сүннөттүгө окуңуз. Сүннөттүн ордуна каза окубаңыз. Бирок ишрак бар, зуха бар, авабин бар, мисалы салаты тасбих бар, тахажжуд бар, көптө тахиятул масжид бар. Ушулардын баардыгына каза окуңуз. Казаны кадимкидей жазып, эсептеп бүтүрүңүз. Аллага ширк келтирген ойлор болуп жатат. Эмне кылсак болот? Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп окуңуз. Алла Тааладан дуа кылыңыз. Я Алла, сен мени ширктен сактагын деп. Биринчи фикир Аллахтан, кийинкиси шайтандан деп айтышат го. Кээде биринчи оюму кылам, Аллахтан бул ой деп калам да. Бул нерсе кандай болот? Билбейм да, биринчи пикир Алладан, кийинкиси шайтандан деген мындай. Жакшы пикир Алладан, жаман пикир шайтандан. Ушундай бар. Биринчиси экинчиси эмес. Биринчиси. Allah subhanahu wa ta'ala kalsa. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar.